Урматтуу министр, сиз өткөндө айттыңыз да иш жүрүп атат деп. Жок, иш жүргөн жок да, мына таласка төрага деле барат, мен деле барат. Жок дейм жумуш. Не отуруп бекте калып айтып атасыңар? Тротуар болгон жок. Кышка чейин болбойт. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Айтыңыздарчы, Кыргызстан эгемендик алгандан бери Кыргызстандын жолдорун куруу үчүн канча каражат өлчөмүндө кредит жана грант алышты? Минфин сизде жокпу маалымат? Бул сизге тиешелүү го дейм. Бул маалыматты мен алып келбептирмин, азыр так айта албайм. Мен айтып берем азыр. Так, 96 жылдан бери биз кредит боюнча 2 миллиард 148 миллион, грант боюнча 212 миллион алдык. Эгемендик алгандан бери Кыргызстандын жалаң жолдорго алган кредиттин саны 3 миллиард 750 миллион доллар болот. Эгемендик алгандан бери. Анын 3 миллиардты бул кредит, 700 миллиону гана доллары гана бул грант. Мына ошол салынган жолдордун бардыгы 1 километрине айланганда канчадан айланып атат? 1 километр жол бизде Кыргызстанда орточо канча менен айланып атат? Мен айткандай 96 жылдан бери биз мен айткан цифраны алдык и ошого 2000 1 километр жолдун орточо баасы канча болот? Ошону айтып бергилечи. бүгүнкү күнгө 2079 километр салынган. Себестоимость километрдики. Токтоп туруңуз, Дастан Артысбекович. Мен булардан жолдун немесин эмес, мен жолго кеткен каражаттын көлөмү сурап атам. 1 километр жол 1,5 миллион доллар болобу? Ушундай болот атпайбы бизде акыркы эсеп боюнча? Это ар бир проекттин баасы өзүнчө да. Кептин баардыгы ушул жакта жатпайбы? Силер фаза кылып өткөрүп атасыңар. Маселен, 3-4 фазага бөлүп туруп, эл аралык тендерлерди өткөрүп атасыңар. Бизде Германиянын, Испаниянын, же болбосо Австриянын, Чехиянын катышпайт. Бизде бир Кытай менен эле Кореянын, Түркиянын командалары, фирмалар катышып атпайбы? Мунун бардыгы коррупцияда. Кытайда 1 километр жол 900 миң болот атат. 1 миллион долларга жетпейт. А бизде 1,5 миллион доллардан 1 километр жолдун орточо баасы болот атат. Талас-Тарас суу самыр жолдун 3-чү фазасы боюнча эмне үчүн 2 жыл кечиктиңер? Ким күнөөлүү? Ал боюнча проекттин руководители бар. Эркин Осоев. Чинайкач, Эркин Осоев, ошол Ислам Электробанк Орпунун жетекчиси. Контракт боюнча курулуш иштеринин мөөнөтү 26 декабрь 2017 жыл болчу. Ошол убакытка чейин негизги жумуштар асфальт 30 км толугу менен, көпүрөлөр, түтүкчүлөр жана башка жумуштар бүткөрүлгөн. Анан ошол убакытта гарантиялык мөөнөткө берилген. Андан сырткары ошол жергиликтүү жашоочулардын, анан башкалардын суранычы боюнча кошумча жумуштарды аткарганга донорлордон ушул макулдугун суранганбыз, макулдугун берген. Ошого дагы кошумча мөөнөт берилген. Азыркы учурда ошол кошумча жумуштардын 5% ушундай жумуштары калган. Ал мына тротуарлардын асфальттоосу основаниясы жасалган. Светофорлор, 9 светофордун ичинен 6 жасалып, 3 жасала элек. Башка дорожный обустройство деген жумуштар. Ошолор бүткөрүлөт. Ушул жылдын аягына чейин донорлор расмий түрүндө ошол декабрдын 31-ине чейин ошол жылдын мөөнөт берген. Азыркы учурда жумуштар жасалып атат. Эң негизги себеп эмнеге кармалган? Подрядчынын, мурунку субподрядчынын ортосунда чарба финансылык проблемалар болуп, счеттор арест болуп,
ошонун негизинен токтоп калган жумуштар. Бирок подрядчы азыр өзүнүн каражаттарын эткерип бүткөргөнгө аракеттерди кылып атат. Кыскача маалымат ушундай. Калптын барын айттыңыз. Мен сурап атам, эмне үчүн 2 жылга кечикти, ким күнөөлүү деп? Эл күнөөлүүбү? Жергиликтүү элге шылтап атпайсыңбы? Руслан Ильич, мен түшүндүрүп атпаймынбы? Эмне түшүндүрүп атасың? Подрядчынын счетуна арест коюлган. Жергиликтүү элдин күнөөсү жок да. Туурабы? Туура. Ана эмне сиз жергиликтүү элдин суранычы менен иштерди дагы көбөйтүрүп Кошумча жумуштарды айтып атам. Кошумча жумуштарды аткарганга суранган. Ошону биз донордон суранганбыз, макулдугун берген, ошону аткарып атабыз. Ошонун ичинде кошумча тротуарлар бар болчу, светофорлор, талашка кире бериште арка бар болчу. Токтотуңуз, жомоңуз, мен сизге так айтайын. 1 километр жол 40 метр алдындагы остановкасын албай туруп басып кеткенсиңер. Мына Абдөк билет. ГКМ иш козгоп туруп анын счет арест кылды. Чакыр Яппин качып кеткен. Чакыр Яппин $5 миллион алып, 17 миллион долларга, 12 миллион долларга берип коюп кетип атпайбы? Бир техникасы жок келбеди Чакыр Яппиңер. Эмне адамдын башын өртөп атасыңар? Жол бүткөн жок 2 жылдан бери. Сизге кылмыш ишин козгоп камаш керек болчу. Сиз күнөөлүүсүз. Ошол кезде сиз зам министр болчуңуз. Жолдун бүтпөй калганына Рахмат. Биринчи микрофон процедурный. Маалымат берип коеюн. Азыр бересиз. Биринчи микрофон. 10 секунд кечирет, 10 секунд сурап атат. Урматтуу министр, сиз өткөндө айттыңыз да иш жүрүп атат деп. Жок, иш жүргөн жок да, мына таласка төраға деле барат, мен деле барам. Жок дейм жумуш. Не отуруп бекте калып айтып атасыңар? Тротуар болгон жок. Кышка чейин болбойт.